Саламатсыңар урматтуу мекендештер. Жакында Сауд Арабиясынын башчысы баягы Салман деген шейхинин бизге быйыл ажылык сапарга зияратка келип кеткендерден 154 миллиард доллар пайда түштү деп мактанып отурганын көрдүм да. Элестетиңер, 154 миллиард доллар. Мисал үчүн биздин Кыргызстан үчүн бул эмне деген гана чоң каражат болмок. Анан ошол араб шейхтердин жашоосун көргөздө. Алар бизге окшоп 10 миң, 20 миң, 100 миң долларлык машиналар минишпейт экен. Алар ошол кымбат машиналар чыккан заводдорго барышып, орусча баягы покраска деп коет го, ошонун ордуна мага алтын жалатып бер же күмүш жалатып бер дешип буйрутма беришип 10 миллион, 15 миллион долларлык машиналарды минишет экен. Анан ошентип көпкөн арабтардын туалеттериндеги унитаздары дагы алтындан экен. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул ажылык сапар деген нерсе 14 кылымдан ашык убакыттан бери бир гана арабтардын пайдасы үчүн иштеген дүйнө жүзүндөгү эң чоң лохотрон. Ал эми дүйнөсү боюнча мен мусулманмын деген элдердин баары, ошонун ичиндеги биз кыргыздар арабтар үчүн болгону лохпуз. Алар ошон үчүн арабтар аларга ошондой жыл сайын чоң пайда түшкөн үчүн башка элдердин баарынын мээлерин ачытып, эч ким барып көргөнлөгөн аркы дүйнө жөнүндөгү жөө жомокторун айтышып, жупуну жашагыла, байлыкка, бийликке умтулбагыла, аркы дүйнөдө, акыретте отун танган жибиңе да жооп бересиң деген нерселерди айтып, мээлерин чиритип, башка элдердин өздөрү алтын унитазда чичип отурушат. Айланайын кыргыздар, мен Кудайга ишенип, Кудайга коркуп, жаман иштерди жасабай, ыймандуу болуп жашаганга каршы эмесмин. Мен Кудайга ишенип, ыймандуу болот десе, арабтарды Кудай кылгандарга каршымын. Мен ак мөңгүлүү аска жоолору бар. Арча Карагай жаңгак токойлору бар. Ыссы көл, Соң көл, Чатыр көл, Сары Челек деген көлдөрү бар. Нарын, Акбура деген дарыя жана башка өзөн суулары бар. Эң сонун кооз жерде жашаган байыркы улуу көчмөндөрдүн урпактары. Какыраган чөлдө жашаган сасыган арабтарды бийик тутуп, аларды Кудай кылып алгандарына каршымын. Айланайын кыргыздар, келгиле ойлонолу. Ошол ажырга бара турган каражатка өзүбүздүн айылдагы элдерге жардам берели, көпөрө салалы, жесирлерге жардам берели.